Репрессия курмандыктарын актаган мыйзамга кол коюлду. Президент Садыр Жапаров сайттык репрессиянын курмандыктарын актоо боюнча мыйзамга кол койду. Мыйзамда 1918-1924 жылдардагы кызыл террор жана 1929-1953 жылдардагы сталиндик репрессия мезгилиндеги окуяларды түшүнүүгө жана аларга саясий баа берүүгө убакыт келгени айтылат. Ошондой эле саясий, диний ишеним үчүн улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтукка алынган, өлтүрүлгөн миңдеген адамдар ушул күнгө чейин толук акталып, реабилитация боло электиги белгиленген. Мыйзам менен саясий жүйөлөр боюнча куугунтукка алынган, коомго коркунуч жаратпайт деп таанылган жосундар, бузуулар жана жоруктар үчүн Кыргызстандын аймагында 1961 жылга чейин колдонулган РСФСРдин кылмыш жаза кодексинин негизинде соттолгон адамдарды актоо каралган. Аталган мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 20-ноябрда кабыл алган. 1937-1938 жылдары күч алган сталиндик репрессияда ар кандай булактарда Кыргызстандан 20 миңден 40 миңге чейин адам өлүм жазасына тартылганы айтылып келет. Бирок алардын көмүлгөн жери белгисиз болуп, 50 жылдан ашык убакыттан кийин гана Бүбира Кыдыралиеванын айтуусу менен 137 кишинин сөгү учурдагы Ата бейит мемориалдык комплексинин аймагынан табылган.